Assalamu alaikum урматтуу мусулман бауырдаштар. Күн сайын bir hadis долбоору бүгүн келген кабарларды такташтырбай, сураштырбай, башкаларга шыр эле таратып жиберүү оор күнөө деген темада ыйык Курандан аят окуйт, угабыз. Я айюхаллазина аману ин жаакум фасикун бинабаин фатабайяну. О иман келтиргендер, эгерде силерге бир дини тайкы адам кандайдыр бир кабар алып келсе, анда аны жакшылап такташтырып, чын төгүнүн териштиргиле, сураштыргыла. Худжрат сүрөсү 6-аят. Азыркы күндө соц тармактар аркылуу WhatsApp, Facebook, Instagram сыяктуу желилерден келип жаткан кабарлардын көпчүлүгүнүн анык булагы жок. Аны ким жазып атканы да белгисиз. Жашыруун профилдер менен фейктери таратып отурган кээ бир бузукулар да арабызда бар экендигин билесиздер. Ошондуктан сизге келген кабар, кат же белгисиз болгон бир жаңылык телефонуңузга келип түшкөн болсо, аны дароо таратууга шашпастан акырынан такташтырып, ал тууралуу билгендерден сурап алыңыз. Антпесеңиз, такташтырбай фейк жалгандарды таратып салсаңыз шашылып, анда ушул ишиңиз үчүн күнөөгө батып каласыз. Анткени Аллах Таала буйруган, кабарларды тактап сураштыргыла деп. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.